Сиз энеңизди ушул башка миллиондогон аудиториянын алдында кантип мактай аласыз? Мен энемди мактасам апамды. Апам мен үчүн бейишим. Ата башка жок. Келип турган бизде. Ушуларга өмүрүн берсин. Биздин ушу урматыбызды көрсүн. Биз ушу даражага жеткирген биздин пешенебизге атам менен апам бар болсун. Ушулардын тарбиясын алдык. Биздин ыстык суубузга чыдап жашыбызда чоңойткон экөөнө өмүр берсин. Тазым экөөнө сиздер куш келипсиздер. Куттуктап коеюн. Анан өзүмдөн балалык бир парызым бар. Ушуну силердин алдыңарда Ишенен таманында дейт. Таманын өп койсом, өзүмдү да ушу бир парызым болсо керек эле. Эң туура. Садаға кетті. Айнанам. Мен разымын, балдарымдың барлығы шындай қылышат, айланып кетейін дерім. Айындарын жөлөттөрүм менің. Урматтуу көрүүчүлөр, баласы Ушул экөө бар. өзүнүн парызын Өзүм аткарып атат. бактылуу сезем. Андай ишенем ушул экөө болсун. Атамды ушу мени тээп турган эле бир дүйнөнү аска жого теңесем дагы татып алса керек. Эне бейиштин таманында дейт. Ушу ар бир жаралган панда бейишке насип болсун. Энесинин алдында болсун дейм. Мен айтар сөзүм ушул. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, менин энем программасынын өзгөчө каарманы мынакей Малик эне менен Мамет Эмин аксакалдын баласы. Атыңыз ким? Албек. Өмүрүңүз узун болсун. Сиз дагы балдарыңыздан көрөсүз албетте. Кудайым бул жарыкчылык дүйнөдө сөзсүз кайтарат. Мынакей өзгөчө кадр болду. Садаға,